артка бир сыйра кылчайып. Алтын казык программасынын негизги максаты заман талабына жооп берген билими күчтүү муунду тарбиялоо. Ал үчүн окуу программаларын учурга ылайык жаңылоо иштери жүрүүдө. Ар бир баланын сапаттуу билим алышын камсыздоого багытталган. Форумда жаңыланган мамлекеттик билим берүү стандарттары тааныштырылды. Алтын казык деп койдук, анан ошол алтын казык көздөй. Жаңы стандарттар мектепке чейинки тарбиядан тартып, орто билимге чейинки бардык деңгээлди камтыйт жана өлкө боюнча 1,4 миллиондон ашуун балага эсептелген. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов 12 жылдык билим берүү системасы дегенде мазмунуна кароо зарыл экенин билдирди. Негизги максат билим сапатын жакшыртуу, окуучулардын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу. Өнүккөн мамлекеттердин катарына кирелик. Өнүккөн мамлекеттердин биздин балдар эч жагынан кем эмес, таймаша тургандай бир жаңы муунду алып чыгалык деп атабыз. Ошондуктан мен дагы бир жолу кайталайм, кеп 12 жылда эмес. Кеп 12 жылга өтүп койгондо эмес. Бул эң бардыгы ошол ичдеги методология, жанагыл китептер. Анан эң негизгиси бул 99% биздин ушул ийгиликтин сыры бул мугалимдердин башкача ушундай бир ар бир мектепте айылда шаарда болобу өзүнүн профессиясына мамилесин дагы ошол балдарга да өзгөртүүсүндө. Албетте окуучулардын билимдүү болушуна мугалимдин салымы чоң. 12 жылдык билим берүүгө өтүүнүн маанилүү этабы мугалимдерди окутуу. Былтыр октябрь айынан бери педагогдор 2 багытта атайын кайра даярлыгын өтүп, STEM багытта окуп жатышат. Математиктер булар өзүнчө группа болуп окуду. Экинчиси илим багытында деп физика, химия, биология, география мугалимдери окуду. Бүт Кыргызстан боюнча бул багыттагы мугалимдер окуудан өттү. Бул ошол жаңы эл аралык методика кандай болуш керек? Бүгүнкү күндө методика кандай болуш керек деген багытта өтүштү. Бул болжолду 17 миңге жакын мугалим өттү Кыргызстан боюнча. Эми ошол окуунун экинчи этабы жакында башталган. Дагы бир орчундуу баскычтардын бири окуу методикасын жана окуу китептерин жаңылоо. Жыйында окуу китептери учурда басылып чыгарылып жатканы айтылды. 3-чү, 4-чү, 5-чи, 6-чы, 7-чи, 8-чи, 9-чу класстарга англис тили окуу китеби даяр болду. Аны учкун басмаканасына бардыгын бердик. Азыр ошол чыгарылып бүт региондорго жеткирилиш керек. Дароо эле ошол англис тилинен кийин эле дароо 1-чи, 2-чи класс, анан 5-чи, 7-чи класс үчүн математика. Бул мындайда бир эле окуу китеби эмес, бул математика өзү окуу китеби, жумушчу дептер, анан аудио-видео материалдар, анан сөзсүз түрдө мугалимге методикалык колдонмо. Ар бир сабакты кандайча өтүш керек деген ар бир кадамы менен жазылган окуу материалы. Китептер кичинеден келип атат. Мисалы, англис тилинен китеп келди. Эми буюрса, муну этап менен ошо окуу китептер келет буюрса. Биздин мугалимдер даяр, себеп дегенде окутуудан өтүп атышат. STEM предметтер боюнча дагы окутуулар өттү. 12 жылдык билим берүү мамлекеттик билим берүү стандарттарын, окуу пландарын, окуу методикасын жана окуу китептерин жаңылоо, райондук билим берүү бөлүмдөрүнүн ишин оптималдаштыруу, санариптик трансформация, мектепке чейинки билим берүүнүн мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү маселелерин камтыйт. Нургүл Жумабекова, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24.